ушинтип айтат элем, бизди мигранттарды бизди чогулткула, биздин жашыбыз өтүп баратат, бизди чогулткула, балдарыбызды чогулткула деп айтат элем да. Жүрөгүбүздү ооруткан нерсе ушу мигранттын биздин балдарыбыз эч кандай ата эне мээримин көрбөй, эч кандай биз балдарыбыздын каранына зар болуп, балдарыбыз биздин караныбызга зар болуп, ушун качанга чейин ушинтип жүрө беребиз. Мен билип турам, көп нерсени бирок айткым келбейт. Айтсам көп нерсе. Бирок азыр айтып коеюн, жаштар көтөрүлсө чаман катуу көтөрүлөт. Эми азыр биздин бир эле колдоп шайлоочубуз Адахан Мадумаров калды окшойт. Ошол киши калып эле ошол мындай жан сакчысы жок, парламентте жан сакчысы жок. Мынакей Москвага чейин келип биз менен беттешип, көрүшүп, биздин кырдаалыбызды түшүнүп, ушинтип жүргөн киши ушул Адахан Мадумаровду келип колдойлу. Бүгүн биздин мекендештер маалымат борборуна 7-Өгүз районунун тургундары келип олтурушат. Алардын бүгүнкү максаты ушул Кыргызстандагы бүтүндөй адилетсиздиктерге, экономика, экология, миграция ушулардын баарына өз пикирлерин айтайын деп келип олтурушат. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Мен 7-Өгүз районунун Актөбө айылынан. Мен өзүм мигрант болуп жүрөм. Мен өзүм 50-гө чыгайын деп калдым, мигрант болуп жүрөм. Ушул мен кайрылат элем биздин могу депутаттарга аябай кайрылат элем. Ушу 30 жылдан бери силерге ишенип жүрүп, ушинтип ушул 50 жашка чыкканда мен мигрант болуп калам деп 3 уктасам түшүмө кирген эмес. Эми мен өзүм 50 жашымда мигрант болуп атсам, менин неберелерим эмне болот? Биздин өсүп аткан балдар эмне болот? Могу 60 жашка чыккан апалар ушул Москвада мигрант болуп туалет жууп жүрүшөт, көчө тазалап жүрүшөт. Ошол тазалап атса орустар түкүрүп кетип атат. Кайра ошону жууп жүрөт. Силерге ошол жалка эмеспи? Биз эми кайсы малда жыргап, биз неберелерибизди ойнотуп, кайсы малда ошолордун күлгөнүн көрүп, кайсы малда басканын көрүп, биз кайсы малда Кыргызстанга барып жыргайбыз? Биздин мекендештер ушул менин проблемам ушулда. Эми ушинтип эле биз тарап кетебизби? Болгон 6 миллион эл, 6 миллион калк болсок, анын 2 миллиону эшикте жүрсө, 2 миллиону ар кандай элдер болсо, кытайлар болсо, уйгурлар болсо, ар жакта 2 миллион эл эмне болуп атабыз? Ушул мен аябай өкүнүп айтканым ушул эле да. Биз ушинтип мигрант болуп жүрүп өмүрүбүз өтүп кетеби деп, анан могу Камчыбек Жолдошбаевка аябай кайрылат элем да. Сиз шапкаңызды басып, депутаттар маршруткадан түшкөндө көргөнүн уялмай эле коюңуз. Ал это очень жакшы нерсе. Мына бизден уялыңыз. Биз туалет жууп могу Москвада мигрант болуп жүрөбүз. 60-дагы апалар жүрөт. Ошондон уялыңыз. Мен ушуга аябай жасайт элем. Менин балам эмне болот? Эртеңки күндө балдарымдын келечеги эмне болот? Менин эле эмес, кыргыз элимдин баласы эмне болот? Биз силерге 30 жылдан бери, мына менин онду бүткөнүмө 33 жыл болду. 33 жылдан бери силерге ишенип мен карыган башыбызда могу эл ортону 50 жашыбызда мигрант болуп калып ушундай болом деп мен 3 уктасам түшүмө кирген эмес. Мен силерге кайрылат элем, бизди чогулткула. Бизге жакшы условияларды, жакшы нерселерди түзүп бергиле. Биз да Кыргызстаныбызга кайталык. Бизде дагы сонун биякта иштеп аткан жигиттер бар. Мен ошолорду көрүп аябай ичим күйөт. Ушул балдар ошол Кыргызстанга барса, кандай сонун болот эле. Кыргызстаныбыз ушундай гүлдөмөк. Биздин мекенибиз момундай килейген Орусия эмес. Булардын мен көргөндөн бул Орусиянын биз жарымынын 4/1 бөлүгүбүз Кыргызстан. Анан биздин ушул жерде жүргөн балдарыбыз барса, Кыргызстан аябай гүлдөйт эле, өсөт элек, өнөт элек. Биз неберелерибизди көрөт элек, басканын көрөт элек, төрөлгөнүн көрөт элек. Жакшылыктарды, жамандыктар өтүп кетип атат, жакшылыктар өтүп кетип атат. Эчтекеге бара албай калып атабыз, катыша албай калып атабыз. Канчалаган жердештерибиз, мекендештерибиз бияктан кетип калып атат. Ошолорго акча чогултуп, ушинтип калып атабыз. Мен ушундай ыйлагым келип, ушинтип айтат элем, бизди мигранттарды бизди чогулткула, биздин жашыбыз өтүп баратат, бизди чогулткула, балдарыбызды чогулткула деп айтат элем да. Мынакей Кыргызстандын өзүнүн акчасы бар, өзүнүн желеги бар, эркин эл деп басып жүрөбүз. Биз эмнебизге басып жүрөбүз? Бизди эртең кытайлар каптап кетет, ошого басып жүрөбүзбү? Бизди эртең уйгурлар каптап кетет, ошого басып жүрөбүзбү? Же биз кимбиз? Эртеңки күндө биз урпактарыбызга эмне деп айтабыз?
эртеңки күндө мен эмне деп айтып берем? Илгери өткөн заманда СССР бар эле деп айтып беремби? Же эмне деп айтып берем? Илгери өткөн заманда ушундай эле завод иштечү эле, фабрика иштечү эле, нандарыбыз 10 тыйын турчу эле деп айтып беремби? Келгиле кыргыз элим, баарыбыз чогулалык, баарыбыз биригелик. Айланайын жаштар, өзүбүздүн элибизди барып гүлдөтөлүк, өзүбүздүн жерибизди барып гүлдөтөлүк. Бизге дагы шарт түзүп бергиле. Баардыгыңардан суранам, баарыбыз биригелик, бир колдон жең, бир жакадан баш чыгаралык. Кыргыз элим, мен силерди ынтымакка чакырам. Баардык кыргыздарды, патриот жарандарды, баардык студенттерди, баарыбыз биригелик. Саламатсыздарбы? Мен деле ушу Жети Өгүз районунан, Ак Дөб айылынан болобуз. Баарыбыз деле бир жерден, бир айылданбыз. Мен деле көйгөйүм эмне? Кыргызстанды көтөрүш, Кыргызстанды өндүрүш, түптөш. Кыргызстаныбызды түптөйлү, көтөрөлү. Ошол баарыбыз бир бололук. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештерим, кыргызстандыктар. Биринчиден сиздерге алыскы Россиянын Москва шаарынан мигрант болуп иштеп жүргөн Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айылынын тургундарынан биринчиден эң ысык салам. Биз сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул Кыргызстанда болуп өткөн көйгөйлөр, жер кен байлык тармактары өтө көп. Биздин көңүл чордонубузда алыста жүрсөк дагы өтө ойлондуруп, биз ушундай конференция өткөзүүгө туура келди. Ыйлабаса эмчек кайда деген сөз бар экен. Ошондуктан бүт кыргыз жерибизде мамлекетибиз жол тармагы болобу, эмне тармагы болобу ушунча өнүкпөй калганына аябай өкүнүп турабыз. Өзүбүздүн эле карап туруңуздар. Тегерегизде коңшу колоңдорубуз Казакстан, бизден кийинки келаткан Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан биздин алдыга кетип, биз ушунчалык артта калып жатканыбыз өкүнүчтүү. Бизде жада калса билим да, медицина да тармагы, ошондой эле бала бакчалардын өспөй калгандары, жалаң чоңдордун кесепетинен болуп жатканы эң эле өкүнүчтүү болуп жатат. Ошондуктан биз мына бул жердеги мигранттардын кайрылуубуздун себеби Жети Өгүз районунда экологиянын бузулганынан, жаратылыштын бузулганынан, жер жемиштерибиз өспөй чирип, алма бактарыбыздын өспөй калганын себебинен бүт бар рак оорулар менен ооруп жатат. Экология ушунчалык бузулуп, мөңгүлөрүбүз талкаланып жатат. Ушулардын бүт баарын билип туруп, эмнегедир унчукпай калганыбызга биз ушунчалык кападарбыз. Биз жыргаганыбыздан мынантип Москва шаарында орустардын тиги оокатын кылып, көзү каранды болуп, журналисттерге, жана Малахов өндөнгөн журналисттерге шылдың болуп атканыбызга өтө өкүнүчтүү. Жана бизде ушунчалык соттордун дагы бизге адилетсиздик кылып, жанагындай адилетсиздик кылып, жаштарды камап, болор бийликтин курмандыктары болуп жатканы да өтө өкүнүчтүү болуп жатат. Мына биздин айылдашыбыз, жердешибиз Сагынбаев Канат Райымбекович жөн гана жерден Атамбаевдин курмандыгы болуп жатканы, жана бийликтин курмандыгы болуп жатканы өтө өкүндүрөт. Ушул жигитибизди жакшы калыстык менен, жакшынакай тергөө менен өзүбүздүн жигитибизди боштондукка чыгарып берүүңүздөрдү өтө суранып элек. Бул бир гана бийликтин курмандыгы болбошу керек. Бул биздин Кыргызстаныбыздын келечектеги жоокери болот эле. Ошону кайрылып кетер элем. Ушинтип качанга чейин балдарыбыздын ошо балдарыбыз эми мен келгениме уже 7 жыл болуп калды. Балдарыбыз тамтуң басып жүргөндө келдик элек. Азыр балдарыбыз 4-класс, 5-класска чейин окуп атат. Өтө жүрөгүбүздү ооруткан нерсе ушу мигранттын биздин балдарыбыз эч кандай ата эне мээримин көрбөй, эч кандай биз балдарыбыздын каранына зар болуп, балдарыбыз биздин караныбызга зар болуп, ушун качанга чейин ушинтип жүрө беребиз. Ушунчалык биздин балдарыбыз ушу 16-17деги чыга элек балдарыбыз келип алып, ушакта араба түртүшүп, болгон официантка болуп иштешет, орустарга жаман жакшы көрүнүшүп иштеп жүрүшөт. Ал балдарыбыздын келечеги кандай болот? Илгери айтмакчы биз эмне болосуң десе, врач болом, мугалим болом деп айтчу элек. Азыр болсо таптакыр балдарыбыздын келечеги такыр туңгуюк болуп калды. Буга ким күнөөлүү? Албетте чиновниктер күнөөлүү.
чоңдорго деле уже ишенбей калдык. Эми биз жаштар, биздин артыбызда өсүп келаткан жаштарга үлгү болушубуз керек. Баарыбыз чогулуп өйдө көтөрөлү Кыргызстаныбызды. Баарыбыз тең баралы, баарыбыз тең иштетели. Саламатсыңарбы мекендештер, кандайсыңар? Биз ошо Жети Өз районунун Ак Дөбө айылынын тургундары болобуз. Атайын ушу бүгүн кайрылуу жасайлы деп келдик элек. Жок дегенде ушу элибизди бир баш кылып кармай албаган ушу чоңдор ал жакта эмне кылып отурасыңар, биз эчтекени түшүнгөн жокпуз. Эч нерсени чечкен жоксуңар, эчтекени кыймылдаткан жоксуңар. Бир гана өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн, бир гана өзүңөрдүн жашооңор үчүн гана отурасыңар ал жакта. Андан бөлөк эчтекени кылган жоксуңар силер. Мен Сагынбаев Канат жөнүндө айта кетсем, Сагынбаев Канаттын мен кошунасы болуп жашайм. Бир тууган агасындай болуп чогуу өскөн балабыз. Ак жеринен ал баланы камап койдуңар. Ал эң туура эмес. Бул кыянаттык кылган иш да. Кудай таалама жакпачу ишти кылдыңар бул жерде. Саламатсыздарбы мекендештер? Мен ушу элге кайрылып кетет элем жана ошондой эле биздин атка минерлер, депутаттар, чоң креслодо отурган кишилерге кайрылат элем. Ушу кыргыз элин тентитип, дүйнө кыдыртпай, ушу Кыргызстанга алып келип бир жансыл кылып, ушу Кыргызстандын ишин элеңге кылып, бала бакыран жандан алыстабай ошол жерде эмгектенип ошол жерде жашаганга эмне жетсин. Мен кайрыларым ушу депутаттар мисалы үчүн кандай? Мен өзүм алып көрсөм, эч кандай бир эсте каларлык бир тарыхка кире турган нерсе бир кылган жериңер жок. Көп сессияларды карасак, көп нерсе парламентяны карасак, кайсы жерде соттошпогула ар дайым уттуруп жүрөсүңөр. Кечинекей ушу Кумтөрдүн маселесин чече албадыңар, уттуруп, ушу бир частный лицого уттуруп атасыңар. Бул вообще дүйнөдө эң чоң уят нерсе. Мен эмнеге нааразымын? Ушу бир тилеген мамлекет салымы чоң кишилер ушундай бир кичинекей бир маселенин көйгөйүн чече албай, ортодо ошо акыйкат айтып келаткан Садыр Жапаровду камап атасыңар. Камап ошондо чыгарбай атасыңар. Мен түшүнүп турам, ал киши чыкса көп кишилер ордуңардан ыргып кетериңердичи. Мен билип турам, көп нерсени билем, бирок айткым келбейт. Айтсам көп нерсе. Бирок азыр айтып коеюн, жаштар көтөрүлсө жаман катуу көтөрүлөт. Эсиңер барда баарыңар ордуңар менен ишиңерди кылып, акыйкат чечип, баардык нерсени ак деп, караны кара деп, мыйзам чегинде түз карагыла. Саламатсыңарбы мекендештер? Мен кайрылат элем, ушу Кыргызстандагы чоңдорго кайрылат элек. Ушул жакта жүргөн мигранттарды карап, общий Кыргызстанга жыйнап, мындай завод фабрикаларды куруп, кайра иштетип, ошолорду теме кылат элек. Анан Канат байкеге дагы бир аз тууралуу айтып кетелик. Сагынбаев Канатты дагы ушу бизден улуу байке, өзүнүн жумушун жакшы билет, так билет. Мурда погранчаста иштеп жүргөн, прапорщик болчу, өзү бөөрөлөрдө жүргөн. Ошол жактан ошолор өзүлөрү танап кетишкен чоңдор. Ушу президенттикке, охранага жарайт деп алып кетишкен. Кыйын болду, кыйын, мыкты деп Туркияга чейин бар окуттуңар ошол эки баланы. Ошентип өндүрүп, өстүрүп келатып кайра камап коюңар. Бул ачуу теме болуп калды бизге. Адилетсиздик болуп калды бул. Ошондой эле бул жанагы Садыр Жапаровду айтат элем, мына убагында ошол маалда өкмөт башчы болуп Азыркы Сооронбай Шарипов турган, президент болуп Алмазбек Атамбаев турган. Анан баш мыйзам деп эле улам эле жыл сайын болобу жоготуп ийишип же урдатып ийишип эле баш мыйзамды өзүлөрү каалагандай кылып атышат азыр. Өзүлөрүнүн эле кол тийбестигин күчтөп эле, өзүлөрүнүн эле бийлигин жүргүзгөнгө эле, өзүлөрүнүн эле таможняны деле азыр айтып атышпайбы? 4-5 депутат эле мыйзам чыгарып эле Казакстандан ун киргизип атышат. Өзүлөрүнүн бизнесин кылып атышат депчи. Ошондойдун баарын тең эле жоюп эле. Мадымаров айткандай, 90-жылдагы законду кайра алып келип, мыйзамды, баш мыйзамды, 90-жылда баш мыйзамын алып келип, кайра башынан түптөсөк деп ошо кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Ошо мел биригип бир Кыргызстанга бир эме кылсак жакшы болот эле негизи. Эми 2020-жылдагы шайлоодо жок дегенде парламентке бир ачык айкындуу айткан
кыргыз эли үчүн күйө турган эмелерден апаралык, партиялардан. Андай партиялардан деле билбейм азыр. Шайлоонун алдында эле барып тең эле сказканы айтып, жомоктойт, элди кыдырып эле кетип атышат. Акчасын баарын чачып элечи. 5 жылда бир келет экен бул окуя. 5 жылда бир ай бир көрөбүз. Ошондо деле ат башчыларын көрөбүз, андан кийин көрбөй калып атабыз. Биз мекенибизге барып, могу неберелерибизге, балдарыбызга, өсүп келаткан муундарыбызга кыргыз ата бабабыз таштап кеткен жерди кайра алып берелик. Келгиле, баарыбыз чачырабайлык, чогулалык. Мен баарыңарга кайрылам. Эми келе турган шайлоодо эч кимди шайлабай эле коелук деп чечип атабыз. Өзүбүздүн ичибизден жоон терибиз менен сезген могу терибиз түшүп ушул жерде жүрөбүз, тердеп кургап акча таап жүрөбүз. Бизди ошондой акча тапкан кишилер биздин арабыздан чыксын. Келгиле мекендештерим, жердештерим, баарыбыз ушундай бир катуу күндөрдү өткөрүп жүрөбүз. Бизге ошондой киши, башчы керек бизге. Эми азыр биздин бир эле колдоп шайлоочубуз Адахан Мадумаров калды окшойт. Ошол киши калып эле ошол мындай жан сакчысы жок, парламентте жан сакчысы жок. Мынакей Москвага чейин келип биз менен беттешип, көрүшүп, биздин кырдаалыбызды түшүнүп, ушинтип жүргөн киши ушул Адахан Мадумаровду келип колдойлук. Дагы мекендештерибиз чогулгула, келгиле, Кыргызстанды көтөрөлүк, ар кимге минтип таштап койбойлук. Бөлүнгөндөр бөлүп дагы кетип калып, тоолорубуз сатылып атат, сууларыбыз, баардык жерлерибиз сатылып атат. Эми баардыгы бүтүп, баарыбызды бир-бирден сатып сала электе. Келгиле айланайын кыргыз элим, кыргыз жердештерим, мекендештерим, чогулалык, небере жыттайлык, той тойлойлук. Балдарыбыздын келечегин түзүп берелик. Илгеркидей завод, фабрика түзгөнгө аракет кылалык. Келгиле мекендештерим, жердештерим, мен силерди сагындым. Биз силерди күтөбүз.